Лили кайда? Сыртта суук түшүп калды. Бактарактар сары, кызыл түскө боело баштады. Таңкы нан үчтөдө Леонун апасы жылуу какао жасап, көз дагы келип калды, дейт. Шаарга түшүп уктаганы кийип жатчу жылуу кийимдерди албасак болбойт. Былтыркылар сага кичине келип калса керек, деди апасы Леого карап. Лео ордунан туура калып бөлмөсүнө чуркап барып, уктаганда кийүүчү кийимдерин кийди. Башынан ылдый кийген бойдон ашканага жөнөп: "Туура айтыптырсыз, бул мени кысып жатат", деди ал. "Лили карындашыңа да жаңылышыбыз керек. Атаң менен апаң дагы алгылары келип жатат. Андыктан нан кийин дароо жөнөйлү". Жолдо бара жатып, Лео мамалак оюнчугун бекем кысып кучактады. Болбосо ал дагы үшүп калат да. Соода борбордо атасы менен апасы ары-бери жактарды карап жатышты. Лео болсо карындашы Лилини колунан жетелеп алган. Лили соода түйүндү жакшы биле бербейт. Бул жер көп кабаттан турат жана лифт менен жогору ылдый түшөт. Бул жакта тура. Уктаганда кийүүчү кийимдерди апасы ары басып кетти. Лео болсо түркүн түстөгү кийимдерди карап: "Бул жерде баардык түстөгү кийимдер бар тура", дейт. Апасы кийимдерди кармалап, сапаты, жылуулугун жана жумшактыгын карап жатты. Атасы тегерекчелери бар көк түстөгү уктоочу кийимдерди тандады. Лео болсо коозунун сүрөтү бар кийимди жактырды. Караса үстүндө түстүү гүлдөр бар экен. "Бул карындашыма аябай жарашат", дейт. "Туура айтасың", деди апасы. Апей ботом, Лили кайда деги?" Апасы ары-бери карай баштады. Атасы аркы чыга беришти көздөй чуркап жөнөдү. Лилиден дайын жок. Лео кийинки бөлмөнү карай басты. Эки кардар бир керебетти карап, мыйыңдап күлүп жатышты. "Эмне болду экен?" деп Лео жакыныраак келди. Карындашы керебетке чыгып, жатып уктап калыптыр. "Бул менин карындашым", деди. Анан акырын ойготуп, колунан жетелеп кайра артка келди. "Кандай жакшы, агаң сени тапкан тура", деп апасы сүйүнүп сестене үн катты. Атасы Лилини көтөрүп алып, тандап алган кийимдердин акчасын төлөп, апасы менен атасы кийимдер салынган баштыкты алмак-салмак үйгө көтөрүп келишти. "Эх, кандай сонун. Сен Лилинин агасы болгонуң", деп Леону кубана карады апасы. Лео башын чайкап: "Лили дагы кичине, албетте Лилини жана мамалагымды мен карайм", деди.